конкурс келген. Биз ошо айылыбыздагы атактуу адамдардын бири Айманова Манека атабыз жөнүндө жана Чолпон айылдын келип чыгышы тарыхы жөнүндө кеңирээк айта кетсеңиз. Биздин айылдын Чолпон деп аталып калышынын себеби мына ушул өзүңүздөр көрүп отурган мына көчөдө боз үй менен ушулерде отурукташып турат. 20-30 боз үй менен жашап аткан элдер анан кеңеш кылышат да. Жарым оңуштук жерде айыл түштү. Биз деле ошондой кылып айыл болуп жансакта убакыт кылбай кеңешип отуруп анан убакыт болуп таң атайын деп калган экен. Анан чыгышта эле асманда жайнаган жылдыз, энесин сүйүткөн баланын көздөрүндөй болгон бажырайган жылдыздар аңгыча эле анан кийин безеленип булбул сайрады дейт. Анан эле жогору жакты караса келечек бактынын эмесин көрсөткөнсүп чыгыштан чолпон жаркырады. Чолпон жылдыз чыгып калган экен да. Анан ошондо тиги жаркырап калган жылдызга окшоштуруп айылыбызды чолпон деп атайлы. Чолпон жылдызына уйкаштырып чолпон деп атайлы деп анан ошондон азыркы биз жашап аткан айыл чолпон деп аталып калышынын жөн жайы ушундай. Ушул Сас кулактын тегерегинде боз үйүн тигип коюп ошол жерде күн кечирип эле ошол жерде жашап өткөргөн экен. Аба ырайына байкоо жүргүзгөн күнү менен жылдыздардын жайгашышы, алардын орун которуштуруусу, мезгилде шамалдын кайсы тараптан кайсы көздөй канчалык ылдамдыкта жүрүшүнөн бери карата көз салып, анан кийин жылдын кандай болоорун, жаздын кандай болоорун, күздүн кандай болоорун ошого жараша аныктап, анан билгенин айылдаштарына, туугандарына айтып өзүнүн кеңешинде турган экен. Анда бул Манека атабыз астроном, биздин тилибиз менен айтканда астроном болчу турбайбы? Агроном дагы метеоролог дагы болгон, ошондой касиеттери болгон үчүн анан Манека Мария деген атка тартып атпайбы? Далил катарында Манека атанын өзүнүн небереси Үйшенеге айткан сөзүн айта кетсем туура болот го деп ойлоп атам. Балам, жакшынакай эле жашоодо кем каршы жок, өмүрүң жакшы эле болот, бирок башка чукак болуп калар экенсиң деген экен. Чынында эле Үйшене балалуу болгон, тердеп келген атты суутам деп асабайлап койгон экен. Анан кирейин деп калгандан Манека ата ой тиги адыйга айткыла атты жайдактап агып ийисине шүкө болбой. Кечинде күн жай, аягы менен түрлөп кар кайданып кетип суук болот. Мен ичине эле алжыган турбайбы? Кургак көңдөйдүн таманында ар жайдын күнү, жайдын чилгесинде кайда кар жаабаган эле. Анан кардап кетип, тердеп шамалда байланып турган атанын шээри барып өлүп калбай барды. Ичинен ооруялыктардын белгилери. Анан жанагы агроном деп атканыбыздын да себеби бар болуп атпайбы? Себилген үйүн бушугуп жетилип, жаным береби, бербейби ушуктан бери карай айтчу экен. Аруу себип аткан экен да, иши жыргалаң жактан Сукутайды өйдөп койду, кепке менен чолпондун ортосунда текчисе деп аруу себип аткан экен. Анан туш болуп калган экен да, экөө жолуккан кезде. Анан Манекеге жолукканга чейин себепти таруу. Анан да калган жерлерден эмне кылып атасың, сен таруу себип атам деп тура. Атаң кара, түшкө чейин сепкенин көзөгө жарат эле, түштөн кийин ора болуп сеппей эле койчу, ошонун болбой калат го десе, айтат деселе жарыктык айта берет. Анан келсилеме түшкө чейинкиси таптап баштарын салаңдатып таруулар ушундай сону байлап туруп, түштөн кийинки сепкендерин баары düşүп калган экен. Анан үшүп жүрүп кетиптир да ошон менен. Ошондон эле менен жанагы бул иште агрономдуктагы касиеттер бар жанагы. Ошол кезде Манека атанын асманды карап, жылдыздар аркылуу же ай аркылуу карап эле эртеңки күндүн аба ырайын билип койчу эле же өзүнүн бир колдонгон өзүнчө бир аспабы бар беле? Эскерүүсүндө ишинин таш күлкүсү болор эле деп айтышат. Азыркы түшүнүктө чоңойтуучу линза айнек болуш керек. Аны бизде бул иши жанагы шамалдын багыты, өлкө менен айдын тоголушу,
üydeki boz üydün geregesine belgi salıp özlerinin özüne münözlü olgun belgilerdi salıp koyacaklar. Ayda деле топурак агып түшүп калат, туурабы? Анан ошол канча кылымдан бери, жылдан бери турат да, анан ошонун Bir kılım 15 yıl. Üstüne sıkılmadı. 11. yılı turgulundan devam ettiler. Oradaki gurbetinin üstünde baykasalar bu yeri buluğu kalgan. Ondan bilgi etmek için. Can tuğ oturup şu asfalda estelik vatanında aman saklap kalalı degen maksatta janaki üstünde mağarekin görüp oturgan konstruksiya atayip gündüzde saklap kalalı degen maksatta jasalıyatır. Bunu Ayman'ın ağası Jamgırçı'nın balası Samançı degen kişi turguzgan degen söz var. Ağışın özünün demirgesi boyunca nenesin şu yerge koydurgan da altta. Ana tege boz yüzü jasap, ana özü dağı uşol enemdin janında manakatamdan da jatamdap baldarına gerer bulgan ana başka ölçüler koyulgan emes. Ошон үчүн бул жер коркуп айланып, кыйоо салынып, мына ушундай тарыхый эстелик катарында калсын деген. Kızım mına kızık tamaşa men sakalım kanaka dep sen tışları sakalın kırkıp koyup turuktap kalgan yerde degen anekdot ayttılar. Men manake manakemin derlesem sakalım kanaka dep. Ошондой деген кандайдыр бир жолдоштук азил катарында айтылган уламыштары. Ben atam Cengiz Bey. Kudayberdi. Анан Дөлөтбай. Döletbay. Hangi sağımdık? Soltanay. Soltanay. Döpek. Termez. Termerçik. Aytbek. Asker Marat. Вот ошондой. Sözünü koyduğum denen başlaqı demede onun üstünde sonu ketevir menen jasalgan özünün kalpakçası olur ele men bana gezde görçünün bir aydan çıkıp kelatkanda bu saç kulakla suğa gelatkanda çağılışıp jarkırap anan moğraki Önesi kişinin iyininde olup onda piramide olçu da onun forması. Topal ayında tuğulgan Maneka Tağıcı'nda görçekleri binaldığına tarıkta kanday bolğan, kanday adam bolğanın özüzlük gerekli malumatlarla aldı. Alaylardık baya gözünce yetkiler sözlü ayak sizge özbetmedi. Bilim degen şamsırap, al janıp turat, jarkırap, bilim algan armın jaş, alga karay umtulat. Oşonduktan aytarım baldarım, talıkbastan bilim algılar mezgilde uğukançılar. Var bolgula, bakma bolgula, bilimli bolgula, el bakkan, el başçılardan bolgula. Rahmat, baldarıma gelip malumat bergeniz için. Çok bildiririz, şu mayınızga katış bergeningizge sizge razıylık bildiririz.
Айман уулу Манаке 1817 жылы азыркы Чолпон айылында туулган. Доорунун сапырган мезгил агымында тарых барагына из калтырган айтылуу касиеттүү улуу атабыз Манаке атабыз. Жылдыздар төлгөсүн салып, ар бир мезгилдин сырын таап, жылдын кандай болоорун иликтеген элдик астроном, эсепчи болгон. Мындай зерек кездешүүчү инсандын тубаса зеректиги, табият менен талдыраш жашоосу бүгүн да эл ичинде аңыз кепке айланып калганы бекеринен эмес. Айман уулу Манаке атабыздын сөөгү ушул күмбөзгө жашырылган. Бүгүнкү маегибизди Айман уулу Манаке атабыздын учкул сөзү менен жыйынтыктагым келет. Күн кызарып батса, күндүн ачык болоорун бил. Күн кызарып чыкса, жаанчыл болоорун көңүлүңө ил. Жаратылыштагы биз сыяктуу жандуу нерсе жөн жеринен ага тийбе. Ага кандай мамиле кылсаң, өзүңө ошондой тиерин дайым эсте. Çayı salgın kışıgıştay çolponu Sağarnağan yürük sırın kozgodum Ayta berse tarıkındı tügömdü Aylanayın atırcıptı çolponu Körtönü ber ay çolpon aylım gün sayın Canıra ber caz günün bölgün sayın Alız çürsün ay elesinden geptegin Akkan tanın sağındırıp ay sayın Kıyman jolu kut ketpegen jer bolsun Ынтымактуу ырыстылуу эл болсун Обон созуп сен жөнүндө ырдаса Ой санага ополтодой дем болуп